Qanday qilmam ne aytadi muna bala, жабайы қой расында өскен жері дала. Ассаламалейкум, урматтуу мекенештер, биздин кайрымдуу ага-эжелер. Албетте сиздердин жардамыңыздар менен Ош шаарыбызда жана Ош областында буюрса көптөгөн алымдуу иштер болуп жатат. Ош шаарыбыздагы тамактануучу жайларда жана азык-түлүк сатуучу дүкөндөрдө жана кээ бир кайрымдуу банк мекемелеринде мээримдүү тыйым кутчаларын койгонбуз. Ошол кутчаларга түшкөн каражатка Кара Суу районунун Мадайдын тургуну Нияз агабыздын үй бүлөсүнө ушул үйдү баштаганбыз. Эң негизинен сиздер салып аткан мээримдүү тыйын кутчасын салып аткан каражаттардан ушул үйүбүз нөлдөн баштап ушул жерге чейин келди. Мындан нары да ушул үйүбүздүн чатыры жана ички сырткы ремонтору бар. Келиңиздер ушул үйдүн бүтүшүнө сиздерден жардам сурайбыз. Ушул үй бүлөгө кайдыгер карабай, аз да болсо дагы өзүңүздөрдүн колдооңуздарды жана жардамыңыздарды беришиңиздерди суранабыз. Мындай адамдар болса да кыйын кадамдар төсебел каршысында. Нияз агабыз азыркы учурда мындайча айтканда 46 жылдан бери ушул үйдө жашайт. Үйдүн эскилип жеткендиги үчүн үй авариялык абалда. Негизинен агабыз жубайы жана бир гана уулу бар. Агабыздын дагы ден соолугуна байланыштуу эч кандай пенсия дагы албайт, баласына дагы пасой албайт экен. Мындайча айтканда эч кандай кирesi жок. Комун аягылуу катмарындагы аз камсыз болгон үй бүлөнүн катарын толуктайт. Келиңиз ушул үй бүлө дагы мындан нары дагы бир бактылуу бир жашоосуна себепчи болуп калайлы.